20-30 уюм бар деп эле сүйүнүп жүрүп атабыз. А бирок 20-30 уюбуз берсе эң мыкты берген 10 литр сүт берет. Бербегени 5 литр сүттөн 4 литр, 3 литрден сүт алабыз. Бирок ошону мал кылып кармап келип атабыз. Бүгүн дүйнөлүк ааламдашы ушуга өтүп атат. 50 литрлеп, 30 литрден 50 литрге чейин сүт берип атат. Бир уй мисалы. Азыр ошондой асыл тукум малга өтпөсөк болбойт. Мисалы биздин койлорубуз өзүңөр жакшы билесиңер 25 килограмм берет, эң чоң бергендегиси 25 килограмм. А биз кече мына Түркүстанга барганда ошол Агро Экспого бардык, 300 килограммдык кочкорлорду көрсөтүп атышат. 300 килограмм эт берет экен. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар, жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Эми азыр ушул жерде бак тигип, мына ушу жараксыз жерибизге көчөттөрдү тигип, анан ушу Ошмунун колдоосу менен мындай техника тапшырууга келип отурат. Эми азыр сөздү Кыргыз Республикасынын президентинин Ош областынын өкүлүнүн биринчи орун басары Далай Тарагазович, сөз сизде анда. Урматтуу туугандар, сонун жер мына азыр келатып, кызыгып келатабыз. Баардыгыбыз эле жаш өтсө, башка болсо, пенсияга чыкканда ушундай жерге эле бир сарай салып, bir 20-30 жандык кылып эле ушундай жерде жүрө турган жер экен да. Бул Кудай берген жер. Билесиздер да, баягы анекдот кылып айтып жүрүшпөйм. Кыргыз жер бөлүштүрүп атканда Кудай уктап калып анан аягында баарын бөлүштүргөндөн кийин анан кыргыз келип, мен жерим гана деп уктап калып турум, ушинтип деп анан коем, өзүм алып койгон жакшы жер бар эле, бейиштин жери деп анан ушул жерди бизге берген экен да. Чындыгында эле ошондой. Чындыгында эле ошондой. Мына биз кошуна Өзбекстанга бир жума мурун Түркүстанга барып келдик. Казакстандын Түркүстанына. Эми биздин жайлоого, чөптөргө, биздин малга кызыккандар, биздин жерге кызыккандар абдан көп. Анан Кудайга шүгүр, мына ушундай жакшы жер берип, мүмкүнчүлүк берип, тынчтык берип, мына ушинтип чогулуп бак кылабыз деп атабыз. Ош мамлекеттик университетине мына ректору баш болуп, эмгек жамааты менен, студенттер менен келип, омда колдоо көрсөтүп, Агахан фондусуна мына каржылык колдоо көрсөтүп, бүт бардык көчөттөрүн алып берип, эми агайга деле түшүнсө болот. Бул киши деле мисалы тынч эле өзүнүн кабинетинде балдарга сабагын берип, башкасын кылып тынч эле отуруп алса болмок. Жок, болбой эле ошо өзүмдүн айылым, мен ушул айылда төрөлдүм эле, ошол жерде өстүм эле, мына көчкүдө калып калды ошол айыл. Анан эми жер кыртышын бир башкача кылып бекемдебесек болбойт деп жан талашып чуркап жүрөт. Агайдан дагы Алла ыраазы болсун. Бул эми жакшы нерсе, элге туура түшүндүрүп айтыш керек. Бардыгы жайыт керек, башка керек. Биз мал менен жашайбыз, эң негизгиси. Жайытыбызды тозуп алып атасыңар, кармап алып атасыңар деген дагы бир топ нерселер айтылып жүрөт. Эми бул 1 метр жери эч жака кетпейт, эч ким сатпайт, эч кимге бербейт. Бул ушул эле айыл өкмөттүн, ушул эле айылдын жери болот буюрса. Азыр эми мына 100 гектар деп атат, 100 гектар жерди кармап ушундайды өстүрүп алсак, эртең жер кыртышы ошондой экен. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, эми түштүктө кум аралаш эле топурак экен көп жердин кыртышы. Же таш жок, же башка жок. Анан кичине суу жүрсө эле жер жылып кетип эле анан мына жаман окуяларга да туш болуп атабыз. Жакында эле мына жер көчкү жүрүп дагы Кудай сактады, адам өлүмү башка нерсе болгон жок, убагында көчүрүп чыгып кетип, мына бүгүнкүгө чейин мониторинг кылып кармап атышат азыр ошол жерлерди. Эми мунун бардыгы келечек үчүн, эл үчүн, жер үчүн. Себеп дегенде биз мына мал чарбасына дагы өзгөртүүлөрдү киргизбесек болбойт. Биз малдын туягын санап эле көнүп калганбыз. Анан таң каласың отуруп. Эми бүгүн заман ушуга алып келип атат, ааламдашы ушуга алып келип атат. Ошондой мал келди, биз өзүбүзгө дагы бир асыл тукумдун малды алып келип, көбөйтүп, өстүрүп, элге таратып, бир элдин арасындагы мал чарбачылыгын оңдобосок, анда бул нерсебиздин бардыгы жылдар өтүп отуруп жарабай калат эч нерсеге. Биз өзүбүздүн эле ичибизде эле азыр мына этти деле сыртка сата албай атабыз. Сүтүбүз деле кетпей жатат, эч нерсебиз кетпейт. Себеп дегенде ЕАЭСке киргенбиз. Ал жерде өзүнүн талаптары бар. Ошол талаптарга жооп бере албасак, анда эч жака чыгарбайт экен да товарларыбызды. Мына жанагы карагаттарды алып келип, Кудай буйрса мына аракет кылалы, карагаттарды отургузалы. 180ден деп атасызбы килограммы менен? Шиповниктики мына 180 сомдон кургатылганы деп. Аны көбөйтсөк сиздерге күнүмдүк пайда, мына ушул жерлерге отуруп, ушул жерлер ошондой шиповник карагат бак болуп кетсе, эмнеси жаман?
Эми ушул нерсени мына колго алып, демилге алып, баардыгын аракет кылып көрүп аткан мына агайдан баштап ушул университеттин жамааты мына техникасын берип атат. Мунун баардыгы айланып келип эле акча маселеси, каржы маселеси өзү эле асмандан келип түшө калбайт билесиздер. Атайын кой ушул жапалак эме жалпакташка бир трактор берип коелу деп университеттин ректорунун бир жерде турган акча станогу жок жасап бере кое тургандай. Мунун баардыгы эмгек менен, мээнет менен келген нерсе. Мына ошол нерсени бир туура жакка пайдаланып элге жардамыбыз тийсин деп аткан адамдардын баардыгынан Алла разы болсун. Кудай буйруса Кыргызстаныбызды көтөрөбүз. Кыргызстан өсөт, өнүгөт. Жанагындай Кыргызстан кичинекей мамлекет, биз кичинекей элбиз, алакандай элбиз деп эле баардык жерде айтабыз. Тойго барсак деле тиги кыргыз тойго кечигип келсе да айтабыз. Боло берет Кыргызга, кыргыз ушундай деп. Жок, биз кыргыз улуу элбиз. Кыргыздын колунан баардыгы келет. Мына кыргыз көзү менен көрүп келип эле анан балдар не деген техникаларды жасап атпайбы ушул айылдарда эле. Анан Кудай буйруса Кыргызстанды өнүктүрөлү, өстүрөлү, ага ар кимибиздин жардамыбыз керек. Баардыгыбыздан көз каранды Кыргызстандын эртеңки күнү. Биз Кыргызстан бар болобузбу же жок болобузбу? Бар кылабыз, өнүктүрөбүз, өстүрөбүз десек баардыгыбыз бир муштун болуп, биригип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ушу мамлекеттик саясатты колдоп, баардыгыбыз жапатырмак киришип аракет кыла турган болсок, мына ушинтип эмгек менен анда Кыргызстаныбыз өсөт, өнүгөт, баардыгы алдыда Кудай буйруса. Биз ошол Кыргызстандын өсүшү үчүн, өнүгүшү үчүн башыбыз менен жер казып иштегенге даярбыз. Сиздерден ишеним керек, колдоо керек, жардам керек, демилге керек. Мына ушундай демилге көтөрүп, айылга бир жаңылык киргизели, жаңы нерселерди жазайлы деген адамдар болсо, кайрылыңыздар. Колдон келген жагынан аракет кылып бир иштерди чогуу жасайбыз, бүт баардыгыбыз. Ошол ишибиз илгери болсун, жаратканга Аллага шүгүр. Ушундай мүмкүнчүлүк берип, мына бүгүнкүдөй жакшы ишке катышууга мүмкүнчүлүк берип аткандыгы үчүн. Рахмат баарыңызга. Кең аксакал. Жакшы бата бериң. Баштайлы иште. Ассаламу алейкум. Рамазан айыңыздар менен ушул жерде куттуу элге, ушул медициналык факультетке, ОШМУга, райондук, жергиликтүү, областтык деңгээлдеги ушу жетекчилерибизге ушул Рамазан айындагы ушу жакшы самалыктар үчүн Аллахым ыраазы болсун. Ушул жерден ушундай бир көчкүлөрдөн сактала турган ушундай токойлор болуп, эли журтубузга, Кыргызстаныбызга ушул жерден үлгүлөр баштала берсин. Ушу Абжамар агабызга, ушунун коллективине, үй бүлөсүнө ар дайым жакшылыктар болсун. Ушул элине эмес, ушул Кыргызстанга, дүйнөгө ушундай кызмат кыла турган жакшылык ийгиликтер, ар дайым самалыктар алдыга жыла берсин. Президентибиздин саясат алдыга жылсын. Аллах. Көпчүлүк чеберелер алма жесин, алманы жей салсын деп. Мен таштап берейин сизге. Siz zaten karakterin gelin. Karakterin alıp koyuyordu. Ayarlar bir şirayın böyle çekin. Karakterin koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Buna zakka karak götürürsün. Buna zakka karak götürürsün. Buna da bir hoş geldin. Peki bizi gömkeden olumuz bilen. Тракторга или просто Вообще арып түшүп калыптыр да үстүнө. Анау жерде биз Ташкентте 3 километр мына сууга чейин аралык. 3 километрден ашыгыраак айылды барып та мектепке басып токтогон. 86 конуш ошо жыл ушул жерде 30-40 метр көчкөн алдын айыл калып кеткен. Менин айылым ушул жерде. Мына көчкүлөр кийинки жылдары эле кетти. Примерно 2000-жылдан бери уже ушундай болду да. Анан эми бүткүл жөнүндө кара топурак кум менен эле топурак чопо. Ага эле түшүп калат. Атыш вакытта кара кулча буян бүлчү. Почва ушундай да. Био структурасы геологический. Кызыл алар. Үй бүткүл эме чопо да. Анан жан кар көп түшөт. Кээде баягы жер жайылганда чопо кармап Бул тамырлаштыра турган болсок, кармайт эле. Бизде идея ошол баягы көчкү жүргөн жерлерди биорекультивация кайра природный категорияга алып кеткен. Эл Кудай буйруса ит мурундан кириши талап. Уже тере баштады. Биз ит мурунду проба кылдык эле. Быйыл мына Алдахан колдоп берди. 5 мүнөт бекиттик уже. Өткөн аптадан бери карагат перспектива. Ойдо бар ошо карагат деле болсо керек, Караколдон эме кылып. Карагат, анан жанагы лесной фундук барбы?
менен токой чарбасы боюнча айтышман колуман келишинче ошо ар нерсени проба кылып көрүп атабыз да. Анан бүгүн айыл өкмөткө рахмат, элди аябай көп мобилизация кылат. Обычно университет айыл өкмөтү өзгөн токой чарбасы анан мен общественный фонд юклесе меморандум түзүп алганбыз. Ошонун рамкасында ким эмне иш кылат акырын. Көчкү жүргөн жер түштүк Кыргызстан боюнча азыр Кыргызстан жалпы 90% түштүктө да жети. 5000 кооптуу аймак бар азыр, билесиз, МЧС айтып атат. Ошонун бир примерный эмеси ушул. Эле бош жер экен да. Анан бирок топурак аябай сонун. Топурак кара топурак. Ректорубуз былтыры мына университеттин ички гранты менен мына техниканы алып берди. Ушул трактор тиги мына полный ал уже акырын майда иштетиле бере турган. Өзүнүн кошул погрузчиги менен культиватору азыр мына яма буруп турбайбы? Бизде баа көчөт эктесе мынча яма казып коюп, аны өсүп койду. Азыр мына реально мындай турса полный казып берет. Агахандын фонддун жардамы менен булерге насос коюп, булерге суу чыгарабыз. 5 жылда айыл өкмөткө подарка кылабыз. Ошол котельный решение, котельныйлар Кудай берсе сууну мол жерге резервуар коюп алып ошол системаны орнотобуз. Эми аракет эле. Биз айтчакпыз, жөнүндө бир колоптон кичинекей сөзүн көмөк болуп, водохранилиштардын кызматкерлерин көздөшөбүз. Кудай өз даярдап берип водохранилиштер. Кадимки эле көл болуп калган экен. Көлмөккө балык бар азыр. Балык коз алып келип салды. Бизге дагы бир сунушту алып келип, бүгүн дагы өтөн. Эми баа бизге мынау жайык маселеси ilgari Kazbı Şabırov деген понятие орында. Мыйзамдашып кече көрдүңүз, айып болдарды. Bizde ушунун ичине косуп, бир ката токой болгонго чейин мабус көргөйт саңарда суран атасың. Санан 5 жылдан кийин өсүп алган, өсүп алганда эле кайдан алса болот. Карайбы, эл кайра билүүрү. Эл билесин пикири кандай? Элдин пикири тескери. Ал керек, жайабыз, эмне кармап атасың, өтөсүң. Жайып бар, алып бакпатат пикири деген сөз. Анан мен келгенден бeri şu masalе болгон. Андан кийин келип сүйлөшкөнбүз. Элге туура түшүндүрүп турабыз. Анан өкмөт ушул токтотойн деп туруп муниципалитеттин алып атам. Керекпичи? Көчкөн жерди анан мынау балык чарба деп туруп кече сессиядан макулдук алдым. Муниципалдык ишкана кылайын деп атам. Балык чарба муниципалдык ишканасы кылыпчы көлдү. Анан эми ушу мурда стихийный пайда болгондон кийин бирөө ушу балык салып аракет кылып көрүшкөн экен. Эми онун иши болбой анан эми азыр көрүнгөн келип кармап ушундай кылып турат. Эгеси калбай калды, бес болсун болуп калды да. Ошого мен макулдук алдым кече кеңештенчи. Азыр ушу документтерин даярдап атам. Муниципалдык балыктар ишканасы болот деп жагычы. Канча аянты канча сиздердин? 300 гектарга жакын. Көпчү көчкү. Реально мына космический съемка менен 198 деп турат. Анан бизге биринчи жылы мындан ичи дагы өткөрүп ушул округ запасының участок деп МЧС ошондо сөз болгондо башында önceде просто бир отуруш жерди сактап калайын деп. Биз ошон анан эми эл ушундай экен деп көчкүнү гана пайдаланбайсыңар мына бизге жайып койду. Канча жайып турганча? 9980 гектар деп картада ушундай көрсөтүлгөн. 2500 гектар гана жери жараптуу да. Мыналарда ушулар да жайып ооба. Азыр баа налог төлөгөндө ушун менен райондо мындай каршы турабыз. Быйыл анан ем план жасайын деп атам. Жалпакташкан ошол жерде чечилип калат бул маселе. Чөткө жеңилгенге кирет болот анан жаракты тоосун тоо деп туруп киргизсек чечилип калат да. Анан мына ушу көлдүн айланасын бир 8 гектарда киргизген. Bir kitap болот. Косактыгачы. Андан бул жагы бир 100 гектар bir kitap. Анан уже нарага түшүп кеткен жагы калды да эми ал жагы. Анан аз келеткенде байкадыңыз ошонун бул жак келеткенде оң бетинде ушу көчкүн үстүн ипподром кылайын деп атам. Ама тегиздеп аткан. Көрдүңүзбү? Ошол жер ипподром. Айгазан коюп, анан ошо ордо ойной турганда бир площадка алып туруп, бир спортивный бир поле кылып деген план. 31-не ушун даярдайбыз. Анан бир спонсорлор таап атат, ушу Айгазанда чемпион бар экен. Ошонун атын ыйгарып бир жакшы ишкара кылат 31-не. 300 гектар жер эч нерсе деле эмес, мага кайра
убактын кармай турган болсо кийин чоң нерсеге айланат да. Өсүп калса эмнеси жаман, сонун бак болот. 100 гектарга жакын космологубузда биз баягы МЧС ошол жогорку кеңеште каралган бул маселе. Ал бишкен айда космология өзгөрү, биздин идея биорекультивация аркылуу кайра пайдалуу категорияга алып келип бериши. Окшогон Кыргызстанда жүрдү. Анан кээ бир международный эмелерге сунуштап мына ушул проект Агахан аркылуу колдоо таап калды. Бакты кетер эле, элге шиповник болгондо дагы Королевский сот деп Кадамжайдан жана ЮНЕСКО алып келди. 5000 жыл агрессияны болуп атат. Уже мөмөгө мурун квартиралар калды. Значит, болот экен деп аракетибиз ушул. Кадамжайда питомниктен алдыңыздар. Агахан өкүлдөрү өздөрү алып келди. Кара, прием алды. Эми ушунча жумуш күчү бул университеттин күчү менен негизинен жамаат анан Кыдыр Катарашке мен ошо сунуштаган ушул иштерге истесе бериш факультетибиз бар да. Агротехнология булардын полигон практикасына ушул жерге алып келип, Кудай буйрса, акырын бир баягы билим берип, анан өндүрүшкө кирип иштеп кайтарып болсо, балдар нерсе билип чыксын. Биздин производство как база өнөктөш катары айыл өкмөткө көп нерсе сунуштап атат. Мына техника жерге кызмат кылат эми, чындык. Мунау айыл өкмөттүн кайерine бактырып берем десеңиз, университеттин атынан заказ алып атат. Азыр менен ошо жашылдандырууга. Эми мен ушул климаттын туруктуулугу боюнча илим жактаган киши. Анча дүйнөлүк конференциялар башып турат. Ушул кичине климатка таасир этиш үчүн кичине убакыт бериш керек. Ушул жер салкын болсо, ал тоо салкын болот. Анан мен эми ал илим. Аны айтсаң карапайым эле кайчан болот базада? Ошо өзүңүздөрдө университетте? Университеттин балансында турат. Биз жака проектти бекитип берди. İşte biz баягы долбоорлорго акча берип атпайбызбы университетте? Баягы жасаган илимин кайсы бир региондун проблемасын да кошо чечсин деген талап менен анан булар ошол темасы ошол бөлүнгөн акчанын эсебинен буларга ушул нерсе керек деген муну алып бердик да. Жыйынтыгында өз айткандай мына 2 жылдан кийин келип мына өзгөрүп кирсе ошол университеттин да миссиясы ошол регионго пайдасы деген маселе да. Эгер тракторду сиздерден сураса анан кийин эмне берип турасыз? Мына дагы мына жерге эме кылабыз деп биз университет акырын бир кызмат кылып илимий эмеге канча эле общий бөлүнгөн акча? Эми бир 10-15 тема бар. Жалпы мен 3 жылдан бери бир 25 миллионго барып калды да. 25 миллион общий бөлүнгөн. Мисалы бир да университет наукага деп акча бөлбөйт. Биринчи жылдары 5 миллион кылды, кийинки жылы 10 миллион болуп, азыр бүгүнгө 20-25 миллионго жетип калды. Анан ученыйлардын жасаган иши немеси бир прикладной жагы жок болсо, бирөөгө пайдасы тийбесе, ошон үчүн кетип атат көпчүлүк. Ошол доомат болот. Ошон үчүн муну жакындагыла деп атам да. Биз проблемасы бар. Неге көчтү жазаса деле галс тагына кабинетте отурсак күн өтө бермек чындыгында. Кече көрдүңүз, ал жакка бардык. Чоңалайга чакырып атат. Ушундай эле проект. Мына Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнөн келип бүгүн өздөрүнчө эле жардам берип атат. Агай кийин сиз биз менен бир объяснение кыла турган участок өсүп барды. Кайерге барса ошол университеттин атынан эме кыла берет. Кече Лагландагы проблема деле ушул да. Анан эми мал мен айтайын ушул жерде тургандар. Мен туулганда ойдун аркасынан чоңойгон балам да, мектепти бүткүчө ошо Москвага кеткиче 84-жылдан кой баккан. Анан Казбиш оборот деген союзду өтөксү. 15-апрелге бир кой баш кой калбайт болчу. Азыр мына июнга чейин жеп талкалап анан кетебиз. Айтсаң аны түшүнбөй келчи. Жакынкы жайыт, ортоңку жайыттар анан дальний Казбишке барыш болбой калды. Только ушул жерди талкалап. Анан эми бизде биоразнообразие. Сиздер мына ошо долбоорду колдоп берип, кышы менен келип бар нерсеби жок нерсеби деп Нургазы деген жигит экен, аябай иштешип атабыз. Өздөрү мына Кадамжайдан барып, изучение кылып, ушул проект ушул жерге ылайык көчөттөрдү алып бердик. Каракулжадан алып келдик, азыр 4 сорттогу алманы алып келдик өздөгү. Ошо жакшы, свежий алып келдик. Эми мына техниканын күчү бар үчүн сурандык биз бере бергиле. Деги болабыз. Бүгүн эртең Кудай буйрса 1000 түп деги болсак, анан акырын насос менен суу чыгарып алсак, булар дагы мониторинг эте берет. Артынан түшүп алат экен. Жалпы эмеси канча? 7000 деп атат. 7000 түп көчөт алып келдик. Жерге азыр 2000. Энерге 1000 түп алма, мына каштанды, облепиха, түп 5000 түп ит мурунду же мына жака эктик да.
чычыркана кегип атабыз азыр мына алайдан алып турган чычыркана. Бул жер эми мындай облесение боло берсин. Токой түптөлүп калса аны ар кайсы багытта пайдалануу. Кийин аны мүмкүн садовый бир участок айландырып коюш. Местный аксакалдар сиздер местныйсыздар да, элби ушул жерде? Жок, бул жердегилер бул жерде основном бизде Токташтын сос объектиден чакырдык, анан айыл башчылар мен өзүм Карака, мына биздин айыл башы мына аксакалдарыбыз иштеп атат, ар жерге бөлүп берип койдук, о сайды иштеп. Мына биздин ушул айыл башы. Көчкү жүргөндө дагы ушул бар башында турган киши. Негизи болсо жакшы да туурабы сиздерге? Жергиликтүү элге. Ит мурунду мына 50-55 сомдон көгүндө талашып топтоп сата баштайбыз. А эгер кийинкиге уже сыскасы үйгөнүп алып тур анча-мынча 180 сомдон уже өткөрөт. Эгер 5000 түптү жашатып алсак, бери деген 2 килограмм 10 тонна болот деп ушул жерде. Аны эми Местный университетте ушул жагына жакшы жардам бериш керек, жанагы үйдүн жагына жана асыл тукумдуулук боюнча. Биз баягы көчүргөндө кубалап калдык да, малдын суягын санап эле, анан кокуй мынча уюм бар, мынча коюм бар деп эле коюп атпайбыз. Бизде койдун эти же эч жака өткөзө албайбыз. ЭСке кирип алганбыз. ЭСтин талаптары бар экен. Бир рефрижератор келе турган болсо, анын ичине бирдей кылка сорттогу малдын этин беришибиз керек. А бизде мал ар кандай да. Семиздүүлүгү да ошондой. Бирдей болуш керек, салмагына чейин. Анан эле эч жака чыгара албай эле этибиз ушул тегеректе эле болуп калып атат, айланып элечи. Кечээ мына агакан өкүлдөрү да барды. Жанагы ветеринария, агрономия деп факультет ачканбыз. Ошол жерде тоже мына кишиге окшогон бир киши бар. Демиргес көп. Жаңгы жасалмалуу тандыруу боюнча. Атайын сарайларда туруп, талаада келип, 4-5 жыл ичинде таза уруп чыгарып. Мисалы ошол таза уруп, Бишкектен алып келиши 2000-3000 сомго түшөт экен да бир дозасы. Ошол менен ошол жерде бир 200 сом, 300 сом эмет берем. Анан ошол сиз айткан жанагы зачем бир үйдө 10 үй багыштын? 10 үйдүн ордуга азыр бир үй бакса жетет ошол. Таза кандуу деп атат да. Ошол баратабыз, ошол 5 литрден сүт берген 50 уйду бакканча 50 литрден сүт берген 5 уйду бакса жайытка дагы жерге дагы экономдолот. Кыйналбайт. Бүт связаны экен да, ошол тишкой, ооской көргөндөн кийин мыналарды келип ошолор тазалайт экен, жок болот. Азыр эми жайыттарга биз эрте киргизип алып эле анан жайытка чөп чыгып электе эле бүт чаңгылып салып эле үстүнүн бардыгын тапырат жеп коет, анан эле чаңып жатып калат. Башпагы ургуп атып турат, чыгып жатканда иштейт. Кечегилерден 1-майга чейин ограничение койгондо эле ошол себептүү болду ошол жерде. Чөп чыккычаңы уруп туруп, тамырынан бери жүрүп. Анан бизде ошол биоразнообразие чөптүн курамы, состав өзгөрүп кетти азыр. Айрым эле чөптөр калбаса, баягы чындап кармабой баалуу чөптөрдүн эмеси жоголуп кетти. Эми аны наука айтып эле атабыз, практикада мааниси болбой келди эле. Биз эми анан бул иш талкалап коюш тез эле экен. 30 жыл өтпөй природабыз ушул акыбалга келди. А муну калыбына келтириш минимум бир 10 жыл керек болот да. Мындай бир көзгө көрүнүш үчүн. Эгер мындай иштерди жасап сактап калбасак, дагы 30 жылдан кийин жайыттарыбызда жок болот. Ошол менен малды кайка апарабыз? Эч жака апара албайбыз. Эми жайыттын бир деградация болуп кетти да, көрүп атасыздар го. Жана суу самырдагы тикен эмне деген алып турган. Бир кичинекей эле жерде турат эле, азыр бүт эле басып кетти, шетинен каптап атат. Суу самырга эртең мал чыкпай турган болсо, Шүй облусу, Талас облусу толугу менен токтойт ал жерде. Жалал Абад облусунун токтогу баарында жайыт талаш урушташып атат. Айыл өкмөттөр эми ушуга жетип калдык да. Мен айтайын, статистика. Союз мезгилинде 12,5 миллион койдун башы болгон. Азыр 7 миллионго жетпейт республикада. Бирок жайыт ошондо да жайыт жетпейт да. Просто ошол бир научный подход болбой атат. Биз эми азыр эми адамдар biz официальный демер. Siz kayaktan giriyorsunuz? Ben Uzmak'ta geldim de. Assalamu alaikum. Anlayın. Burada çakırdım. Aile hükümeti. Erçip gelişti. Var başka aile hükümeti geldiniz. Uzmak'ta aile hükümeti. Akama Padeşka'ya geldik de. Siz desotlarınız yapıyorsunuz. Yapsın abi. Bargaz zayıf forma geliyor başladı. Buyursa taşlayın bize bunu. İnşallah. Hopar.